Xabi Alonso жана Bayer Leverkusen'дин ийгиликтери. 2022-жылдын 5-октябрында 40 жаштагы Xabi Alonso Leverkusendик Bayer'дин башкы машыктыруучусу кызматына келген. Ага чейин ал Real Sociedad'дын экинчи командасында толук 3 сезон иштеп, 6 гол клубту Segunda дивизионуна көтөргөн. Xabi 8 турдан кийин 5 упай менен команданы 7-орунда өз колуна алган. Bayer 12-15 позициянын аймагында ойногондой көрүнгөн эмес. Бирок ошондой болгондо деле жыйынтыктар абдан начар эле. Таблицада төмөндөө кескин болгон. Анткени 2021-22 жылкы сезондогу Бундеслигада Bayer 3-орунду ээлеп, Чемпиондор лигасына кайтып келген. Wirtz, Diablo, Frimpong триосу Германияны жарган болчу. Бундеслигада Патрик Шикке караганда Левандовски гана көп гол киргизген. Контур чабуулда алар Европаны эң кооптуу командалардын бири болушкан жана баары бири-бири менен байланышкан. 2022-23 жылкы сезондогу Бундеслигада чабуулду аягына чыгаруу начарлап кеткен жана Bayer көбүнчө төмөн команданын ролунда жүргөн. Жерарда Сеоненин кызматтан алынышы эч кимди таң калтырган жок. Sport Bild Bayer'дин раздевалкасында жалпы тил жок экенин жана ушундан улам жамааттык биримдик жок деп билдирген. Xabi Alonso 2022 жылдын октябрында Leverkusendик Bayer'дин башкы машыктыруучусу болгондо көпчүлүктү таң калтырган. Real Sociedad'дын командасында жемиштүү иштегенден кийин испан машыктыруучусу Бундеслигадан түшүп кала турган зонанын үстүндө жайгашкан клубка өткөн. Алонсо машыктыруучу катары элиталык футболдогу биринчи тажрыйбасын алуу үчүн тобокелге барганы ачык. 6 айдын ичинде Ливерпуль, Реал Мадрид жана Бавариянын мурунку жарым коргоочусу Leverkusendин компаниясында жүрүшүн өзгөрткөн. Бул сезон дагы эле теориялык жактан аларды Чемпиондор лигасына кайра алып келиши мүмкүн. Ошондой эле алар финалга чыгуу үчүн күрөшүп жаткан Европа лигасында жакшы ийгиликтерге жетишти. Бул Xabi Alonso башкы машыктыруучу болуп келгенде киргизген бир катар негизги тактикалык өзгөчөлүктөргө негизделген сенсациялуу бурулуш болгон. Машыктыруучулардын үнү Bayer'дин оюнуна таасир эткен эң маанилүү тактикалык чечимдерин деталдуу карап чыгалы. Системалардын ар түрдүүлүгү. Bayer'дин мурунку жетекчиси Жерарда Сеондин тушунда Leverkusen адатта 4-4-2 түзүмүн тандап ойночу. Кээде 4-2-3-1 же 4-4-1-1 түзүмү менен ойношчу. Кээ бир матчтардын экинчи таймдарында 3-5-2 түзүмүн колдонушчу. Бул негизгиси Алонсо Bayer Leverkusendин пайдалануу түптөөгө жардам берди. Ал бул форманы өзүнүн базалык формасы катары колдонот. Кээде аны 3-4-3 түзүмүн колдонгонун байкасак болот. Арткы бештиктин кандай иштеши команданын топко ээлик кылуусундагы максаттарынан жана алардын каалаган учурда басым жасоосунан көз каранды. 5-2-3 түзүлүшү капталдарда жакшыраак тең салмактуулукту камсыз кылуу менен бул тактика Xabi Alonso'нун командасына коргонуу маселесин оңдоого жардам берди. Эгерде Алонсонун бир жагында күчтүү коргонуучу оюнчулары болсо, ал экинчи жагында көбүрөөк чабуул жасоону тандайт. Демек, анын ошондой эле тактикалык аң сезими жана борбордук аймакты бекемдөө үчүн борборго качан жылыш керек экенин билген оюнчуларды тандайт. Позициялуу оюн. Алонсо Leverkusendин үстөмдүк кылып, топту бир сызыктан экинчи сызыкка өткөрүү аркылуу оюн жүргүзүүнү каалайт. Мурда алар 4 коргоочу жана 2 жарым коргоочу менен ойношчу. Бирок азыр Bayer 3 коргоочудан башталат. Өйдөрөөк бир хавбек борбордо кабыл алууну көзөмөлдөйт. Ал эми 2 жарым коргоочу вингерлердей эле 2 канатка чоюлушат. Бул 2 канат борбордук жарым коргоочуларга борборго жакыныраак орун түзүп берет. Оюнчулардын сапаттык өсүшү. Алонсо жамааттык оюнду жакшыртып, тим болбостон оюнчулардын жекече өркүндөшүнө да жардам берет. Жареми Фримпонгдун аткаруусу өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мурда ал биринчи кезекте оң канатчы же ички вингер катары колдонулчу. Бирок Алонсо келгенден кийин ал канаттан ылды коргоочу катары таасирдүү кыймылдаган үчүн оң канатчы катары көбүрөөк ойной баштаган. Бул өзгөртүү атаандаштын коргоочуларын тактикалык жактан алдоого жана чабуулчу үчүн жарым капталдан боштук түзүүгө жардам берет. Leverkusen оң капталдан чабуул жасаганда Фримпонг бийик позицияда калат. Ал жерде ага ыңгайлуураак. Муса Диаби дагы бир Алонсонун ийгилик тарыхы болуп саналат. Француз чабуулчусу машыктыруучу тарабынан берилген эркиндиктен максималдуу түрдө пайдаланып, оң тараптан баштаганына карабай, дээрлик жалгыз чабуулчуга айланат. Анын топ менен иштөөсү да өзгөчөлөнөт. Ал штабтын чечиминде чечүүчү роль ойногон.
басым. Бул жагынан алганда Ливеркузен негизинен топко ээлик кылбай ойногон, оюнчулары каршылыкты жайлатууну үчүн гана кыймылдаган командадан дээрлик биринчи топко тийгенден эле атаандаштарына басым жасаган командага айланды. Бул жерде Байердин жайкы трансфердик терезеде жаңы келген футболчуларын дагы баса белгилей кетүү керек. Форвард Виктор Бонифаци Бундеслигада 16 матчта 10 гол киргизе алган. Бирок январдын башында ал катуу жаракат алып, апрелге чейин оюнга чыкпай калган. Анын жоктугу командага өзгөчө катуу таасирин тийгизе элек. Байер жыл башынан бери Бонифацисиз 5 Бундеслига матчын өткөрдү. 9 гол киргизди, бирок бардык голдорду чабуучулар киргизген жок. Жайында Арсеналдан келген Гранит Джака дароо Байердин оюнунун негизги элементи болуп калды. Швейцариялык жардам коргоочу бир испан тренерин Микель Артетаны экинчисине алмаштырып, жаңылышпаганын түшүнгөн окшойт. Джака Байердин жарым коргоочусунун негизги таянычы болуп, Бундеслиганын бардык матчтарында ойногон. Байердин жарым коргоочусунун дагы бир негизги элементи бул тажрыйбалуу чабуучу Йонас Хоффман, 31 жаштагы немис оюнчусу. Бул сезондо 5+8 упай топтоп, Флориан Виртс менен эң сонун жүк түзө алды. Ливеркузендин таланттуу бүтүрүүчүсү Бундеслиганын 21 беттешинде 5+8 упайга ээ болду. Негизги кереметте Бенфикада 7 жыл ойногондон кийин эркин агент катары келген Алекс Гримальдонун гүлдөшү десек болот. Испаниялык сол канаттагы коргоочу Алонсонун оюнчуларды ашуу жөндөмдүгү бар экенин көрсөттү. Гримальдо 3 коргоочудан турган курамда флангда ойноп, коргонууга көз салып гана тим болбостон, чабуулга да чоң маани берет. Ассисттердин саны боюнча испаниялык футболчу Бундеслигада Бавариянын вингери Лероy Санеден кийин эле экинчи орунда турат. Бирок Гримальдонун голу Баварияны жеңип алууга жардам берди. Экинчи таймдын башында 1-0 эсебинен кийин испаниялык футболчу Мануэль Нойердин жогорку бурчуна сокку узатып, аны голго айландырды.